Ассаламу алейкум. Бүгүн мен үй шартында биринчи жолу кир жуучу гель жасаймын. Кир жуучу гелди мен артып калган мындай кир самындардан жасаймын. Бул кир самындарды артып калган баарын чогулта берип 1 килограммдай чыгып калган. Мына ошол кир самындардын баардыгын кол менен мынтип тоорап чыктым, майдалап. Эгер сиздерде чөрка болсо, чөркадан өткөрүп алсаңыздар болот, атайын сүргүчтөн өткөрүп алсаңыздар болот. Майдалап, меники сүргүч сым калгандыгына байланыштуу азыр колго туурап алдым. Мынакей даяр болгон массаны аламдагы 6 литр кайнап чыккан сууга саламын. 6 литр сууга салгандан кийин самын толук эзилгиче, ошол бирдей температурада кармаймын. Самын толук эзилип бүткөндөн кийин гана ага аз-аздан самыным эзилип баштады. Толук эзилиш керек. Толук эзилменче кайната бериңиздер. Тездеден аралаштыра берсеңиздер, кайнап чыгат, толук эзилет. Эгер меники эзилип баштады, толук эзилип бүткөндөн кийин анын үстүнө кальцинированная содадан 250 грамм кошомун. Мына ошондо карап алыңыздар. 6 литр кайнак сууга 200 грамм кир самын жана 250 грамм кальцинированная сода кошулду. Соданы салгандан кийин отту өчүрүп коюңуздар дагы. Сода толук эзилгиче аралаштырыңыздар. Сода салгандан кийин бул сууңуздар коюланып баштайт, кичине гель сыяктуу болуп коюланып баштайт. Отту өчүрүп коюңуздар дагы. Анан кийин мынакей азыр сиздерге көргөзгөнгө аракет кылып атам. Кичине коюланып баштады. Коюланып баштагандан кийин оттон чыгардым дагы. Сыртка алып барып койдум. Ал жакка алып баргандан кийин 1 сааттан кийинки көрүнүш мына ушундай болду. 1-2 сааттан кийин өң аябай сонун болуп чыкты, мага жакты. Мындай ачык жашыл сыяктуу өңдө болуп. Бул жаттардын алдында текшергем. Жаттардын алдында текшерсем, мынтип тоңуп баштаптыр. Кичине катуураак болуп, буну мен эртең мененкиге чейин коюп койдум. Ошо кече күндүз жасасам, бүгүн эртең менен ушундай болуп калган, катуураак болуп. Мынакей мен 2 жолу кайнаттым. Биринчи жолу кайнаткан чакага коюп алдым дагы. Кичине муздагандан кийин желим чакага, андан кийинкисин кастрюльканын өзүндө калтырып койдум. Жалпы эсеп менен ошондо мен 12 литр даярдадым. Караңыздар. Даяр болгон массаны алдым дагы. Инем баягы курулуш ишине керектөөчү бул кандай деп коет? Курулушка да керектөөчү блендер да. Курулуштагы термини кандай аталарын билбейт экен. Мында ошентип жакшылап айлантып эзип берди. Андан кийин баардыгын идиштерге, баклажкаларга коюп даярдадым. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Карасаңыздар, баклажкаларга коюп алдым. Бирдей массада сонун болуп түштү. Менде ошондо азыр 200 граммдык 2 кир самындан 2 кир самынга 250 граммдан кальцинированная сода кетти. Ошо менен менде элестетти ушул эле нерсени колдонуу менен
мына жогоруда өзүңүз көргөндөй 16 литр, толук эсептегенде 16 литр кальцинер кир жуучу гель пайда болду. Мынакей баклажкаларга куюп алгандан кийин эксперимент жүргүзүү үчүн кирлерди машинага салдым дагы, ичине куюп койдум. Кааласаңыздар силер кондиционер, автомат салган жерине салсаңыздар болот. Мен болсо түзөлүүсүнө салдым. Андан тышкары носкилерди салдым дагы, үстүнө коюп туруп кандай көбүрөт экенин байкаш үчүн мынтип эксперимент кылып атайын, силерге көрсөтүп атам. Көбүрүп чыкканы аябай жакшы экен. Аябай жакты. Мынакей тоңго майдан мына ушундай самындарды жасасаңыздар болот. Тоңго майдан жасалган самындарым даяр болуп калды. Эми мындан дагы кир жууйбуз. Кудай буйруса, баардыгын үй шартында өзүңүздөр жасаңыздар. Бул тууралуу видеону башкаларга да бөлүшүңүз.